Мына ушундай илим жолунда, дават жолунда. Анан немеге бардык? Ошол дагы 3 күнгө чыккан жөн айтып берейин силерге. Барсак мечит таптаза, мечитке бардык. Бизге ашкарасы бар экен мечитинде. Анан даватканасы да бар экен жакшынакай. Жатты ошол жерде мечит таптаза тазалап турат. 3 бал тазалап шыпырып башка кылып. Анан мечиттер абат болуп тура. Ошол мечитте Куран жаттап аткан балдар, аппак көйнөк кийип гыж Куран жаттап атышат. Анан жанагы жумуш иштегендер бар, ошолор келип мечиттин коросунда отуруп, дасторкон тамак жеп, анан кайра нарга кетишет экен. Анан мечитке болсо, айтор мечитте ошол мындай бош болбойт экен да мечитче. Тартип менен бардык. Анан биз келсек сүйлөп бериңиз деп, мага муфти экен деп, алар да ошо муфти, эски муфти десе деле эскисин калтырып муфти айта берет экен. Анан сен асманга чыгып алып, мага сөз берип сүйлөтүп ачты. Анан үйгө барып сүйлөп бериңиз деп, урмат кылып, икрам кылып ушундай. Анан бир нерсе алар ачуу тамак жейт экен да. Ачуу тамак жегени, аерде жанагы ысык болгончо ачуу жебесе адамдар ооруп калышы мүмкүн да, ошон үчүн. Анан биз ачуу жебесек, бизге ылайык тамак берип атышты. Анан биз Кыргызда меймандос эмес экенбиз биз. Деп ойлоп калдым. Анткени биз мейманды сыйлабайт экенбиз, өзүбүз сыйлайт экенбиз да. Алар келсе биз аларга өзүбүздүн тамакты беребиз. 5 бармак сорпу алар аны жебейт экен. Камыр макарон жок экен, алар жебейт экен. Ошон үчүн биз конок чакырып өзүбүз сыйлайт экенбиз, башка өзүбүз жейбиз депчи. Конокту сыйлабайт. Ошон үчүн тияктан коноктор келип калса, Европадан келсе, каяктан келсе, өздөрүнөн сурап, эмне жейсиң деп ошону бериш керек экен. Жеке мен өзүм айтам, бир тоого чакырыш жеттирип, катнайтпай эле коеюн. Туугандар балким отуруп капа болуп калат. Мен ооруп атам, назик адаммын мен. Жүрүп өткөн шамалдан ооруп калам. Мага деген койдун сорпосу бу давление көтөрүлүп кетем. Мына бүгүн да чүкүчөн доктор жаттым. 3 бияка келдим. Өкөл алам мен, мындай бир слабый кишимин. Мага кордону билесиңерби? Кордо деген суу менен күрүч эле да. Суу куюп алып, күрүч алып кайнатып кордо болот. Кичине айран койсоң ошо менен кордо бүтөт. Мага кордо, же бир кичине маста болсо болот десем, таксырым конок койдон жоош бергенди жейс дейт дагы барсаң, ысык жарым шорп май болгон койдун шорпосун берет. Ону жегенде мен сырада 180 көтө. Анан эт берет. Эт бергенде эми катты тишиң тыгылып калат, жей албайсың. Эми садаган кетейин салтыңа кыргыздын. Бирок адамга караш керек да. Сыйлаган чакырганда сыйлашка ошого жарашатчы, Андай болбойт да. Ошон үчүн сырттан конок келгенде урматтуу бир туугандар, икрам кылганда кайсарлыгын көрсөтпө. Ошол жей турган бир нерсе бер. Сенин шорпоң аларга өтпөйт. Алар жерден келишкен. Кара, биз ушунча жүрдүк, тамак алып келип атышты, калемпир кошпой алып келип атты, анан кийин булар мындай жебет, ошо биздикиндей кылып алып келип беришет да. Ана өздөрү жебейт экен, анткени алар өздөрү жей албайт экен да. Карап атат деп, ошону остuyуп коюп, анан калемпирден куюп алып кайра жеп атышатчы. Анан мен сурадым, биз жака барган экенсиңер кандай десем, силер жак меймандос экен, кечки тамак берет экен дейт, бирок жей албайсың дейт, камырды кантип жейсиң? Камыр жей албайт экен, жей албайт да, эмне кылабыз? Ошон үчүн алардын өзүн карап бериш керек да. Биздики сыйлоо эмес, кыйноо деген чын эле болуп кетет да. Мен жеке өзүм көргөн кусалар деле байкуштар көрүптүр. Канча айылдарга региондорго барганда тамак жей албай кыйналып кайра келем да. Анан ач калганда жеп аласыз келип ооруйм дагы. Жатып алыпчы. Ошон үчүн ушундай сырттан конок келгенде икрам кылганда, ошолорду түзүктүү икрам кылыш керек экен, сыйлаш керек экен. Көп деле жешпейт экен байкуштарым. Аз нерсе аппак күрүч, кайра ошо биз аларга конок кылган нерсени 1/10 менен бүтүрөт экенсиң булардычы. Ошондой эле кылыш керек. Кой союп таң калыштын кереги жок. Демал Кудай келгенде салт кармалыш керек, бирок тартип ушундай экен. Анан мечиттерге мындай бир маани беришет экен бардыгы. Биз дагы мечиттерге маани бериш керек. Мечит тазалап коет дебейт экен. Өзү келип тазалап аткан, өзү келип аткан, башка кылып аткан, анан сырттан бир адам келип калса, эмне кызмат керек деп айтып аткан, ушундай адамдар экенчи. Эч ким бир болбой. Анан бирөөнүн үйүнө барсак, Германияда канча жылдар иштеген экен. Ошол айтат, балдарым кары башка ушундай деп, анан дин боюнча сүйлөп берсеңиздер дегенден, анан Нурлу Каракөз ага бар, ага сүйлөп бердик. Анан бирөө келди, рикша деп коет экен, мотоцикл муравей да, муравей. Аркасында ордунтары бар экен. Отуруп алып, ошого чыккым келип жүрдү эле, мен эч чыга албай жүргөм. Анан ошого чыктым. Ниетим ишке ашып рикшага. Анан ага чыгып алып бардым. Барсак, Берелбийдин балдары бар экен базарда. Бечара эмне иш кылат экен дебейсиңерби? Эме сатат экен жанагыдай. Эме жейбиз го жанагыдай. Токучка окшогонго помидор салып, эт салып ороп берген деп коет, шаурма башырат экен. Анан ошону бардык, анан досторун чакырып келди. Анан даават кылып, Нурла урдучу айтты. Мен айттым, сен айт, мен которсо убакыт көп кетип калат деп. Ошо Берелбийдин балдары экен, барды убада берди. Анан айтты. Убада берип, анан кайра келбей койбогула, эми адам аргандай. Ошого акчаңарды чогултуп койсоң, акча чогулткандан кийин келе турган болуп калат десе, жок, булар убада берсек, бизде келебиз деп. Убадага туруш деген сыпат бар экен да. Анан убада ушундай тура турган болуп, анан ошентип келдик. Эртең менен багамдаттан кийин мен айтышты эле, мен туруп анан сүйлөп бердим. Бир 50 мүнөттө сүйлөдүм, билбейм. Келип калган экен, айтып атам. Бир кок эткен карага учпайт.
Mehman gelse bizde çıkıp ket karap durgan jarandaganda mintip gerde çıkıp ket bar oturup ketip kalat maşinesine. Andan kımbat maşinesi barlar uçup oturat eken. Bu kırgız menen söylep atat. Men sözümü ugubana kotoruş kerek da, kotorgongo çeyin dagы uguş kerek da. Ana ошону угуп анан кеткенин көрүп мен мындай бир элге ыраазы болуп келдим. Ушундай экен. Артта калып калган баланы түкөндө ага кыжалат кыла бербеш керек. Эме Равин жүрөт а жерде, Даватта. Таластык, бизде окуган.